Махатма Ганди. Махатма Ганди индиялык коомдук жана саясий ишмер. Индиянын эгемендүүлүгү үчүн күрөшкөн идеологдордун бири. Ал дүйнөгө касталык теңсиздикке каршы күрөшкөндүгү менен белгилүү. Мохандас Ганди 1869 жылы 2 октябрда Индиянын Порбандар шаарында төрөлгөн. Ал Индиядагы касталык түзүм боюнча 3-катмарда турган соодагерлердин үй бүлөсүнөн чыккан. Гандилердин үй бүлөсү динди катуу карманган үй бүлө болгон. Ошондуктан Мохандасты ата-энеси 13 жашында Кастурбе аттуу кызга үйлөнтүп коет. Мохандас 19 жашында Лондонго кетип, ал жактан юридикалык билим алат. 1891 жылы окуусун аяктаган соң Индияга кайтып келет. 2 жылдан кийин Түштүк Африкага иштеп кетет. Сатьяграха деп аталган көз карандысыздык үчүн күч колдонуусуз күрөшүү тактикасын алгачкы жолу Түштүк Африкада колдонгон. Сатьяграха тактикасын Мохандас Ганди ошол учурда Индияга үстөмдүк кылып турган Британ империясына каршы күрөшүү үчүн иштеп чыккан. Сатьяграханын негизги максаты атааңдашты союздашка жана доско айлантуу болуп саналган. Гандинин ою боюнча, адамдын абийирине таасир эте турган аракеттерди кылуу, аны коркутуу жана зордук-зомбулук көрсөтүүгө караганда алда канча натыйжалуу болуп саналат. Гандинин теориясына ылайык, күч колдонуу эртеби кечпи зордук-зомбулукту көбөйтөт. Ал эми күч колдонбоо жамандыктын айланмагын үзүп, душманды доско айлантат. Ганди Сатьяграханы алсыздардын эмес, күчтүүлөрдүн куралы деп эсептеген. 1915 жылы Ганди мекенине кайтып келип, өлкөнүн көз карандысыздыгы үчүн күрөшкө активдүү катыша баштайт. Бул күрөштө анын демилгеси менен индиялыктар Британ товарларын колдонуудан жана Британ мекемелерине баруудан баш тартышкан. Ошондой эле атайлап мыйзам бузушкан. Көбүнчө салык төлөбөй коюшкан. Бирок мыйзам бузгандыгы үчүн жазасын тартып, тартип сакчыларына сый мамиле жасашкан. Сатьяграханын тактикасынын идеясы дагы мына ушунда жаткан. Күч колдонуудан баш тартуу жана жазага, кыйынчылыктарга даяр болуу. Бул тактика 2 жол менен ишке ашкан. Каршы тарап менен кызматташуудан баш тартуу жана жарандык баш ийбөөчүлүк. Мына ушундай кыймылдардын жана башка факторлордун жыйынтыгында Индия 1947 жылы 15 августта эгемен өлкө болуп жарыяланган. 1915 жылы белгилүү индиялык жазуучу, адабият боюнча Нобель сыйлыгынын ээси Рабиндранат Тагор Мохандас Гандиге Махатма деген наамды ыйгарган. Ал улуу дүйнө деген маани билдирет. Ошондон бери Махатма деген наамы Гандинин аты катары колдонулуп келет. Махатма Ганди касталык теңсиздик менен дагы катуу күрөшкөн. Индиянын касталык түзүмүндө ал тургай катмарга кирбеген эң төмөнкү катардагы кол тийбестерге карата жасалган бөлүп жаруучулук мамилеге каршы болгон. Мындай бөлүп жаруучулукка мыйзам деңгээлинде тыюу салып гана тим болбостон, адамдардын аң сезиминде дагы бул түшүнүктү жок кылууга аракет кылган. Кол тийбестер дагы башка индиялыктар сыяктуу коомдун тең укуктуу мүчөлөрү экендигин башкаларга түшүндүрүүгө аракет кылган. Ганди жалпыга үлгү болуу үчүн кол тийбестерге өзүнүн сыйынуучу жайына кирүүгө уруксат берген. Алар менен тамагын бөлүшүп жеген. Кол тийбестер менен чогуу 3-класстагы поезд менен жүргөн. Ошондуктан аны 3-класстын жүргүнчүсү деп атап коюшкан. Акыры ал максатына жетип, кол тийбестерге карата жасалган бөлүп жаруучулук мамиле жоюлган. Учурда касталык бөлүп жаруучулук кылмыш иши катары каралып, ага Конституция тарабынан тыюу салынган. Махатма Ганди 1948 жылы 30 январда хинду экстремисттери тарабынан өлтүрүлгөн. Ал көз карандысыздыктын, адам укугунун, коомдогу теңдиктин символу болуп, бардык эркиндикти сүйгөн жана адамдардын тең укуктуулугун жактаган жарандарга үлгү болуп калды.